Билим кенч, эмгек анын ачкычы демекчи, ар дайым билимдүү болууга умтулуңуздар. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Илим жана Билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Сейит Амираев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Кыргызстандык Орусиян Краснояр шаарында окуп билим алып жаткан үлгүлүү студент достор менен маектешебиз. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Анда маегибиздин башында студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Тимурлан Искандаров Сибирь федералдык университетинин геолог нефтегаз факультетинин 3-курсунун студенти жана ошондой эле Имангазы Аданов аталган эле окуу жайдын жол куруу факультетинин 1-курсунун студенти. Саламатсыңарбы? Студиябызга кош келипсиңер. Эң алгач жалпы телекөрүүчүлөргө өзүңөр жөнүндө айтып берсеңер. Мен Тимурлан, мен Сибирский федеральный университетин институт геология нефтегазында 3-курсунда окуймун. Мен өзү гимназия, интернат-гимназия номер 14 гимназияны бүтүп келгем. Ал окуу жайды бүтүп, мен конкурстан өтүп, ал жакта 3 жылдан бери окуйм. Жакшы. Кайсыл жерден болосуң, анан канча жыл биякта окуп, анан Орусияга кеттиң эле? Мен Аданов Имангазы, мен дагы Куршапта чоңоюп, ошол Тимурбек экөөбүз бир мектепте бүткөнбүз. Мен дагы быйыл 2016-жылы мектепти аяктап, ушул Сибирский федеративный университетке тапшырып, быйыл 1-курста окуп жатам. Кандайча тапшырып калдыңар эле мына ушул окуу жайга? Ким сунуштады эле? Кең анда мен айтып берейин ал жөнүндө. Биринчи жолу биз тапшырганда, биз Ош университетинде мен анда 10-класста кезинде элем физика сабагына даярданып, ошо олимпиадага даярданып жүргөн кезде Ош университетинин базасында Сибирский федеральный университет тестирлөө өткөрүп жаткан кез эле. Мен ошо тестирлөө өткөзүп жаткан киши менен тыгыз байланышта болуп калып, кийинки жылы биз тапшырып, анан мен өзүм инелерими тарттым ал жака. Имангазы? Биз ошол Тимурбекке айткандай эле, Тимурбекке бизге аябай чоң жардам берди. Биз ошол Тимурбеккенин артынан барып тапшырып, азыр биз өзүбүз тандаган кесипке ээ болуп окуп жатабыз да. Кесипти өзүңөр тандадыңар? Сөбө дегенде бүгүнкү күндө кайсыл окууга окуйсуң десе, юрист деп, экономист деп, же болбосо дарыгер деп айтат да. Анан силердин кесибиңер чындыгында өзгөчө экен. Сиз туура эле айтасыз. Азыркы кезде биздин көбүнчө профессия тандоо бүтүрүүчүлөрүнүн мезгили аябай оор. Себебинде ар ким ар кандай сөз айткандыктан баланын кайсыл ток оюн жалпылоо аябай оор болгондуктан ал билбейт кайсы жакка тапшырышын. Мен кандай геология факультетине өтүп калган жөнүндө кыскача айтып берейин. Мен аябай бир күнү телевизор көрүп жатып, ошол Дубайда, аябай Дубай мамлекети бул өң өнүккөн мамлекеттердин бирине кирет. Себебинде аябай нефтке бай мамлекеттен болгондуктан аябай ошо нефть тармагына кызыккан болчумун. Анан бизге тестирлөө келгенде мен перечень направленияны карасам, ал жакта ошо геология нефтегаза дегенде аябай кызык болгон. Ошентип геология нефтегазында азыр 3-курста окуп жатам. Имангазы? Мен деле ушул бек айткандай, мен негизинен кичинекей кезимден эле элге салым тийген адам болсом деп тилечүмүн. Мен өзүм максатым бул жол куруп, ошол Кыргызстандын жолдорун оңдоп дегендей кыргыз элиме салым кошоюн деп, ошол Сибирь федералдык университетинде автомобильный дороги деген институт кафедрага, направленияга тапшырып, азыр ошол жакта өз кесибим боюнча окуп жатам. Жакшы. Тимурлан, бул кийим дагы ошол окуу жайдыкка окшойт, университеттикке окшойт. Бул кийим жөнүндө да айтып берсең? Бул кийим, бул аты бойцовка деп коет бул кийимде. Ал өзүнүн историясы бар, өзүнүн тарыхы бар бул бойцовканын. Ошол эң бул негизги башталыштары болуп, бул 56-жыл болуп эсептелет. МГУнун студенттерин Казакстанга жөнөтүп, анан ал жактан студенттер өзүнүн бош убагында иштеп, мамлекетке салымын кошкон кез болгон. Ошентип Советский Союздан Россия мамлекетинде сакталып калган болуп эсептелет бул формалар. Азыркы кезде биздин кыргыздардын
жалпы сарынан түзүлгөн отряд бар. Анын аты Тимуровцы. Мен болсо ал отряддын командири, 2 жылдан бери командири болуп келем. Жакшы. Демек, окуу жайга да ушул форма менен барасыңарбы? Жок, бул форма кадимкидей официалдуу болуп эсептелет. Биз бул форма менен аябай маанилүү мероприятияларга кийип барабыз. Жанагы отряд деп калдыңар же болбосо бир топ эмне жумуш аткарат ошол жумуш жөнүндө айтып берсеңиз? Ал отряд өзүнүн идеологиясы бар отряд. Ал өзүнчө бир нече поколенияларды тарбиялаган отряд болуп эсептелет. Ал отряд негизги максаты бул студенттердин бош убагында өзүнө бир пайдалуу нерсе менен алек кылыш үчүн пайда болгон. Биздин отряд болсо орус тили менен айтканда круглогодичный отряд болуп эсептелет. Биз университеттин ошо бак дарактарын, эшиктерин көгөртүү боюнча иштейбиз. Жаратылышты коргоо. Жаратылышты коргоо боюнча. Биз ал үчүн айлык алабыз. Биздин айлыгыбыз болсо 6000. Бул студент үчүн аябай материалдык колдоо болуп эсептелет. Жакшы, бош убакытта алек болуп турат. Жакшы, анан дагы Сибирь федералдык университети жөнүндө жалпы тиле көрүүчүлөргө айтып берсеңер, канча студент окуйт, анан кандай факультеттер бар, кандай адистиктерди даярдайт? Азыр бизди көрүп жаткан көпчүлүк келечек ээлери кызыктар болуп турса керек. Азыркы кезде Сибирский федеральный университет бул Россиялык университеттердин эң чоң университеттерине кирет чындыгында. Бул университеттин базасында 20 университет бар, 20 институт бар. Тууралап айтканда, бир гана медицинский университет жок. Биздин жарандар бардык гана багытта окушат ал жакта. Азыркы кезде Сибирский федеральный университеттин базасында окуган студенттердин жалпы саны 42 миңге жакын. Анын ичинен кыргыздар болсо 150 студентке жакын. 150 кыргыз жаран окуйт, Жакшы, кандай адистиктерди даярдайт? Башкада айтып кеткендей, 20 институт болсо, ар бир институтта биздин кыргызстан жарандары окуйт. Ал эң негизги биздин басымдуулук кылган кыргыз жарандары окуган институттардын эсебине кирген бул Горное дело институту, Институт цветных металлов, Геология нефти и газа, Институт строительный институт, Педагогикалык институтубуз бар. Ошентип биздин кыргыздар ар бир институтта өзүнүн 2ден 3төн тааныштары бар. Жакшы. Студенттер Кыргызстандан башка дагы кайсыл жактардан барган? Кайсыл жактардан барып окуса болот ал окуу жайга? Биздин университеттин базасында аябай гана көп башка мамлекеттен келген студенттер бар. Анын басымдуулугу бул Кытай болуп эсептелет. Тажикстан, Казакстан, азыркы кезде практикада көргөзгөн боюнча Южный Африкадан 20 студент келип, орус тилин үйрөнүп, анан алар окуп атышат азыр. Жакшы, Имангазы, жашоо шарты жөнүндө айтып берсең, жалпы тиле көрүүчүлөргө студент үчүн кандай шарттар түзүлгөн, жатаканасы кандай экен, кандайдыр бир стипендия төлөп береби ошол жөнүндө? Рахмат. Мен быйыл 1-курсмун. Негизи эле мага барганда бул окууда мен аябай кыйналсам керек. Андай жатакана жагынан, акча жагынан кыйналам. Ата-энеме көп каражатка салам го деп ойлогом башындачы. Биз барганда бизди аябай кыргыздар тосуп алып, орустар жакшы тосуп алып, бизди общага жатаканага жаткызышып, жатаканалар условиясы бар, жакшы. Стипендия биз 2,5 миң рубль алабыз, орустардын акчасы рубльда. Биз жатаканага канча төлөйсүңөр же акысызбы? Жатакана 500 рубль төлөйбүз айына. Ичинде баары бесплатно, газ, свет ошол ичинде да 500 рубльдин ичинде. Мен кошумчалап кетейин. Биздин университеттин базасында 3 типтүү общежитиялар бар. Бул секционный, коридорный, квартирный типтеги. Ар общагалар бул өзүнүн баасына эсептелет. Эң кымбаты бул болсо 800 рубль болуп эсептелет айына. Стипендия боюнча кошумчалап кетмекмин. Бул дагы ар курсуна карабай академический стипендия бул 3000
аралыгындагы стипендия болуп эсептелет. Сен экинчи курстан бүтүп, үчүнчү курска өтүп жаткан кезде сен университеттин базасында ар кандай өзүнө тармакта бул дене тарбия боюнча, там творческий жактан болгон болсо, сен өзүң повышенный стипендияга бере аласың. Биздин кыргыздар көптөгөн старший курсниктер, бизде окуп жаткан кыргыздар ошо 20 миңден 30 миңге чейин алышат. Ошондой студенттер бизде бар. Демек, коомдук иштерге активдүү катышса, спорт жаатындагы ар кандай мелдештерге катышып турса, сөзсүз түрдө ага жакшы эле акча төлөп берет экен да, стипендия, жардам катары. Анан окутуу контракттык негиздеби же болбосо контракттык негизде да барбы же жалаң эле ошол бюджеттин негизинде окутушат? Мен айтып кетейин. Биз бул университеттин базасында кыргыздар окугандын баардыгы стипендия алган себеби бул баардыгы бюджетте окуйт. Булар ШОС программасы менен барып, кыргыздар контракт окуган кыргыздар жок да биздин базада. Жакшы. Анан дагы силердин ушул окуу жайыңарга атайын келип үгүттөө иштери болуп, тапшыргыла деп силерди үгүттөп кетиптир да, аларга кандай пайдасы бар деген дагы суроо жаралбай койбойт да. Эмне үчүн ушул чет өлкөлөргө чыгып, кошуна мамлекеттерге келип, СНГ мамлекеттерине келип, студенттерди бизде окугула деп үгүттөп кетишет? Туура, бул университеттин базасында башка мамлекеттин студенттерин, абитуриенттерин өзүнө үгүттөө бул биринчи орунда болуп эсептелет. Себеби университеттин базасында азыр программа болуп атат. 5ке 100 деген 5 жылдын ичинде дүйнөнүн эң 100 күчтүү университеттердин тизмесине кириш үчүн булар өзүнүн башка мамлекеттеги абитуриенттерди, студенттерди чакыруу азыр мааракесинде аябай булар чоң маани берип жатат. Жакшы. Анан окутуу системасы жөнүндө сүйлөшсөк, кандай? Мисалы бизде бүгүнкү күндө баллон системасында окутат жогорку окуу жайларда. Ал жакта кандай? Союз убагындагыдай эле 5 жылдык окутуу же болбосо баллон системасында окута баштадыбы? Ал жакта кандай азыр? Ал жакта баллонский системада кирген. Бул 2003 жылы Российская Федерация полностью баллонский системага кирип, азыркы кезде баллонский системадагы практикада колдонот и Советский Союздан да калган специалисттер дагы бар бизде. Жакшы, Иманказы, айтсаң, окууда жетишүү кандай болууда? Көбүн эсе эмнеден кыйналдың? Себеби Орусия деген дагы чоң мамлекет, анан талап дагы ошончолук күч болсо керек. Туура айтасыз. Мен биринчи негизинен айыл жергесинен барган үчүн мен орус тилинен бирке кыйналган. Анан негизинен мектепте алган билимим мага аябай чоң жардам берди да ал жактачы. Мен башка сабактардан мындай биздин тилде менен айтканда эч кыйналган деле жокмун да. Башка сабактарданчы. Эми орус тилинен эле кыйналбасам, ошону жооп бергенде орусча жооп берип дегендей сүйлөгөндө орусча сүйлөгөн, ошол речтен кичине кыйналып, мен аябай тырышып окуп дегендей орус тилин азыр жакшы өздөштүрүп, ошол жакта жакшы окуп атабыз азыр. Кайсыл сабактан өзгөчө окуйсуң? Мен негизи школдо, мектепте информатика сабагын жакшы окучумун. Ал жакта информатика сабагы болгон үчүн мен информатика сабагынан негизи эле экзаменден 3 экзаменден автомат алып сессиямды жаап бүтүрүп келдим. Жакшы, Тимурлан. Чындап эле биздин кыргыздар мен практикада көргөзүүдө кыргыздардын орус тили деңгээли кичине төмөндүк болгондуктан ал жакка барганда чындап эле кыйналат кыргыз студенттери. Бирок андай болгону кыргыз студенттери башка студенттерден аябай өзүнүн өжөрлүгү менен айырмаланат. Себебинде кандай тилди билбесе дагы башка тилде аракетчилдиги менен, себебинде биздин студенттер сессияны өз убагында жабууга аракет кылат. Башка мамлекеттен, Тажикстандан келген, Монголиядан келген, Кытайдан келген студенттерден аябай айырмаланып, окуу жактан кыргыздар аябай чоң деңгээлде көргөзөт. Демек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда орус тилден башка сабактардан жакшы эле берип аттыр деп жыйынтык чыгарсак болот экен да. Анан башка мамлекеттерден да келип окуйт деп айтып калдың да. Алардын билим деңгээли менен өзүңөрдүн билим деңгээлиңерди салыштырдыңарбы? Алар кандай экен? Ооба,
Чындап эле биз салыштырабыз деңгээлди. Көбүнчө биз Тажикстандан келген студенттер менен, Кытайдан келген студенттер менен, алардын дагы орус тили билүүсү аябай төмөн болгондуктан бизге материалды сиңирүү оңой болуп эсептелет. Себебинде бизде фундамент орус тили боюнча бар болгондуктан биз маалыматты оңоюраак кабыл алабыз. Аларга болсо кыйыныраак, аларга информацияны кабыл алуу аларга кыйыныраак болуп келет да. Жакшы. Окутуу системасы жогорку окуу жайлардан бизден айырмачылыгы эмнеде ал жерде? Кандай окутушат? Баллон системасына өттү деп айтып калдыңар. Анда Окуу системасы боюнча мугалимдер аябай өзүнүн предмети боюнча аябай требовательный болуп келишет. Себебинде талапты аябай күчтүү коет. Айткан иш чарасын өз убагында кылбасаң, сен аркасынан көптөгөн убакта чуркап жүрүп тапшырууга туура келет. Аны кылбаш үчүн студенттер аны алдын ала билип окуганы аракет кылышат. Ошон үчүн российский студенттердин, бүтүп келген студенттердин билим деңгээли жана өзүнүн кесиптигин билгендиги аябай бийик болуп эсептелинет. Ошон үчүн ойлойм, көптөгөн биздин студенттер барганда өзүнүн кесибин бүтүп келип, азыркы кезде Кыргызстанда иштеп жатат. Ишке орношуу да оңой болот. Жакшы, Имангазы толуктайсыңбы? Мен толуктай кетсем, биз барганда биз негизи мектепте окугандай эле окуйм деп ойлогом башындачы. Орус тилинен да биртке аксаган үчүн мен үй бүлөдө да жалгыз уул болгонум үчүн мен окушум керек деп, эжейлер дагы сен окушуң керек экен, сен жакшы бала экенсиң, сабактан жакшы билет экенсиң дегенде мен орус тилин үйрөнбөсөм болбойт деп аябай орус тилин үйрөнгөнгө аябай көп убактымды орус тилге бөлдүм да. Ал жакта эжелер аябай жакшы мындай түшүнөт да сен иностранец экениңдичи. Сен кайсы сабактан кыйналып атсаң, ошол сабактан жардам берип, эмне информация жетишпей атса, ошол информацияны толук бергенге аракет кылышат да ал жакта эжелерчи. Мага негизинен ошол жагы менен жакты. Көп талапты көбүрөөк коет да. Көп окугула силер, окуганы келгенден кийин силер окушуңар керек деген уран менен деген айтат да бизгечи. Сессия убагында коррупция болобу, болбойбу? Сессия мезгилинде коррупция болбойт. Себебинде мен 3 жыл окуп, практикада көрүп келдим. Биз ар бир дисциплинаны өзүнүн нормативдүү жагын тапшырбасак, бизге коюп бербейт сессияны. Ошого аракет кылат. Бул сентябрдан декабрга чейин сессия созулса, биз сентябрдан баштап окуганы аракет кылыш керек. Андай кылбасак, биз көптөгөн маалыматтардан калып, группадан аркада калууга туура келет. Сабакка даярданууда көбүн эсе интернетти пайдаланасыңарбы же болбосо китептер жетиштүүбү? Китептер пайдаланасыңарбы? Негизи мен айтып кетсем, мен быйыл 1-чи курска барганда мен негизинен библиотекага көп кирчүм, негизи көп информацияларды издеп, негизи китептерди көп окучум да. Кайсы сабактан болсо, мисалы мен строительныйда окуйм, мост куруу боюнча, мен жол куруу боюнча окугандыктан мен интернеттен да издесең эми көп маалымат чыгат да. Негизи анан китептен мага окуганда аябай өзүмө жакшы калат да, мындай мээнимде жакшы эске калат. Ошон үчүн мен китептен көбүрөөк окуп, китептен көбүрөөк маалымат алам. Жакшы, анан китепкана жөнүндө сөз баштап калды Имангазы. Китепканасы жөнүндө айтып берсеңер, студенттик китепканалары кандай экен? Студенттик китепканасы боюнча айтсам, бул Сибирский федеральный университеттин китепканасы бул Россиянын эң чоң библиотекаларынын бири болуп эсептелет. Себебинде университеттин библиотекасына аябай чоң көңүл бурушат. Университеттин библиотекасынын базасында дүйнө боюнча маалыматтардын 60% маалыматы чогулган деген бизде статистика бар. Ал жерде бизде кандай деп айтсам, китептердин предметтик боюнча 90% пайызы бардык китептер бар деп айтканга туура келет.
Жакшы, анан бүгүнкү күндө бизде жаштар ките окубай койду, интернет менен алектенип кетти деген сөздөр байма-бай эле айтылып келет да. Негизи ал жакта жаштар ките окуйбу экен? Окуганда кайсыл китептерди окуйт экен негизи? Эми мен айтып кетсем, негизи китеп окуган, окуйм деген киши негизи изденип окуйт да. Ал эми окубайм деген эми нарагынан окубаса, негизи ушу телефон, интернет чуклаган болсо, негизи эми интернет чуклап, интернеттен деле окуган кишилер бар. Китеп окуу бул көбүнчө информация башыңдын миңде калат да, көп эсиңде калат. Ошон китеп окуган кишилерди мен аябай көп көрдүм. Мен алардан дагы аябай сабак алып калдым да. Китепти ушундай түнү күнү окуган, китеп окуган кишилер бар, студенттер бар да. Жатаканада кезип. Жатаканада. Жакшы. Убакытты окуудан кийин кандай өткөрөсүңөр? Биз убакытты кандай өткөрөбүз? Биздин кыргыздардын өзүбүздүн уюмубуз бар. Бул Манас уюму. Азыркы кезде Манас уюму университеттен башка чет мамлекеттен келген абитуриенттердин, студенттердин эң чоң уюму болуп эсептелинет. Мен ал уюмдун председатели болуп эсептелем. Биз кыргыздардын ичинде ынтымакты бекемдөө боюнча иш-чараларды аябай көп өткөрөбүз. Аябай чоң мероприятиялар болот университеттин базасында. Быйылкы кезде айтып кетсем, андай мероприятияларга бизге Отунбаев Болот Исакович, азыркы кезде посол, Кыргызстандын Россиядагы посолу болуп эсептелет. Ал келет мероприятиябызга. Ал быйыл кетип, биз ал менен аябай тыгыз иштеп жатабыз. Азыркы биз Москвадагы посол менен. Жакшы. Тимурлан ушул окууда 3 жыл окупсуң, Имангазы мына жарым жыл окуп калыптыр. Мына ушул окуу аралыгында кандайдыр бир ийгиликтерге жетиштиңерби? Ийгилигиңер жөнүндө дагы жалпы тиле көрүүчүлөргө айтып берсеңер. Ооба, ийгиликке жетиштик. Биздин айтып кеткен Манас уюму азыркы кезде эң чоң уюмдардын бири болуп эсептелинет университетте. Аябай көп бул окуу тармактан жетишкендиктер. Бизден Министерство образования, Кыргызстандын Министерство образованиясы ал жака благодарственный письмолорду жөнөтөт. Окуу жактан жетишкендиктерди көргөзгөндүктөн. Спорт жактан биздин өзүбүздүн 9 май жеңиш күнүнө карата спорт жактан биздин мини футбол турнири өткөзөбүз ал жерде. Өзүбүздүн кыргыз периси деген Красноярскиде окуп жүргөн кыргыз кыздарына өткөргөн мероприятиябыз бар. Бул эми биздин аябай чоң жетишкен болуп эсептелинет. Анда кошо кетип айтсам, мен быйылкы 2016 жылы Красноярский крайдын иностранный студент деген конкурста ошо биринчи орунду алып, Ставропольский крайга, Красноярский крайдын иностранный студенти болуп барып келдим. Жакшы. Куттуктайбыз. Мына ушул баллон системасы деп айтып калдык да, баллон системасында негизинен магистратура деген окушат 2 жыл студент. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы көпчүлүк окуу жайлар чет өлкөлөр менен кандайдыр бир контракт түзүп, студент өзүнүн сүйлөшүүлөрүнүн негизинде барып 1 семестр же болбосо 1 жыл барып окуп келип жатышпайбы? Силердин окуу жайыңарда дагы мына ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Кайсыл мамлекеттер менен мындай келишим түзгөн? Мен айтып кетейин, токтоп. Мен жооп берген себеби энди Имангазы бул жарым жылдан бери окуп, көптөгөн маалыматтарды билбегендиктен мен токтоп кетейин. Бул баллонский система боюнча студенттерди алмаштыруу магистратурага окуу келишими түзүлгөн аябай көп мамлекеттер менен. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Бизге ар жылы 2ден 3төн Кыргызстандын университеттеринен магистратурага тапшырып келип окушат. Бул практикада аябай жакшы көрүнүш болуп эсептелинет. Анан Имангазы кайсыл жактан ушул магистратураны окусам деп пландап жатасың? Бизде азыр чындыгында кыргызстандык жаш студенттер жакшы окуп, анан чет өлкөгө барууну көксөшөт да. Ошол Орусияда эле улантасыңбы же болбосо чет жакка чыккың келеби? Мен негизинен чет мамлекетте окуганды аябай жакшы көрөм да. Бул Красноярский шаарында, Красноярский биз окуган университетте башка мамлекет, көп мамлекеттер менен макулдашуусу бар да. Мен негизи ушул
тармагымда эми бакалавр немесин окуп бүткөндөн кийин магистратураны мен Америка или Германияга пландаштырып жатам. Ошол жакта окуп бүтүрүп жакшы билим алып келип, жакшы кадр болуп келип, Кыргызстаныма салым кошом деп аракет. Жакшы, азыр мага маалымат келди. Мындай деген, ушул жака окуу үчүн эмне кылуу керек, качан экзамен тапшыруу керек деген суроо. Азыркы кезде биз программа боюнча келгенбиз. Мен бир нече мектептерди араладым. Азыркы кезде так маалымат жок, бирок апрель айында Бишкек шаарында фестиваль болот. Университет аябай чоң фестиваль кылат. Өзүнүн университет жөнүндө, институттар жөнүндө, мугалимдер жөнүндө айтып берет ал фестивальда. Алар айтышы боюнча ушул фестивалдан кийин тестирлөө болот. Алар айтышы боюнча азыркы кезде Бишкек шаарында жана Ош шаарында тестирлөө өтөт. Кайсы предметтер болот? Ал тестирлөөдө негизги тест болуп, бул математика, физика жана орус тили болуп эсептелинет. Ошол боюнча тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар биздин абитуриенттердин. Жакшы, бүгүнкү күндө силер студент болуп окуп жатып билесиңер да, ал жака тапшыргандан кийин эми чет мамлекетте окуу дагы акча каражатын көп талап кылат эмеспи? Негизи көп каражат кетпейт экен? Ооба, туура айтасыз. Мен эмне деп айтып кетмекмин бул жөнүндө. Студенттер бизде бюджетте окугандыктан алар окуусуна контракт төлөбөйт. Бул эң негизгиси болуп эсептелинет. Андан кийин биздин студенттер стипендияга окугандыктан ал стипендиясын аракет кылат жеткиргени. Биздин студенттер окуудан сырткары отряд, магазинде иштеп, окуудан сырткары окууга жетиш үчүн өзүнө материалдык камсыздоо кылыш үчүн алар иштеп, ата-энесинен студент кезинен баштап көз карандуу болууга аракеттенишет. Жакшы. Имангазы толуктайсың? Мен толуктай кетсем, негизи эле мен биринчи курста ушул биринчи семестр окуганда мен жумуш кылган деле жокмун. Негизи мен өзүм группалаштарыма жардам берип, тапшырмаларына, үй тапшырмаларына жардам берип, үй тапшырмаларына жардам бергенде алар кур кол койгон жок да. Үй тапшырмасын аткарып бергенде мага биздин тил менен айтканда чай ичип кой деп акча берген да. Ошол акчалар менен мен өзүм жакшы эле камсыздадым да. Жакшы, демек окуудан сырткары кандайдыр бир жумуш жасап деле окуса болот экен, Жакшы. Бүгүнкү студент кандай болуш керек? Бүгүнкү студент кандай болуш керек? Бүгүнкү студенттер окууну бүтөөрдүн алдында өзүнүн келечегиндеги профессиясын так билүү керек. Кайсыл жакка барып иштөөсүн билиш керек. Келечектеги 5 жылдык планы болуш керек да. Бул кайсы жакта иштеймин, келечекте эмне дагы мен кыла аламын, кандай гана жетишкендикти мен дагы жетишемин деген 2-3 суроону өз алдында коюш керек. Жакшы. Имангазы, толуктайбыз? Толуктасак, негизи биз биринчи курс студент болуп айтып кетсем, негизинен биринчи студент болуш үчүн окуш керек. Негизинен билим алыш керек. Толуккандуу билим алыш керек. Келечектеги планыңар кандай? Окууну бүткөндөн кийин Кыргызстанга келип, өз мекени үчүн иштейбизби? Же ошол жакта калабызбы? Туура, көптөгөн студенттердин бул биз келгенде аябай көп туугандарыбыз бул суроону берет, мугалимдер суроо берет. Ар бир мен толук айта алам, ар бир студент, Россияда окуган студенттер ичинде бул мекенге кайтуу деген максатта окуп келет. Мекенге кичине болсо дагы салымын кошуп, мекенди өнүктүрүүгө аракет кылуу деген максатта окуп жүрөт. Биз дагы Манас уюмунда ар бир студентке айтабыз, мекенге баруу керек. Мекенге кайтып, мекенге өз салымын кошуп, себебинде көптүгүнөн айтат, бул жаштар мекен келечеги деп. Ошон үчүн биз келечекте мекенди өнүктүрүү үчүн азыр биз Россияда билим алып, келечекте ишенем биз келип өз салымыбызды кошкону аракет кылабыз деп. Жакшы, Имангазы. Мен дагы айтып кетсем, мен Тимурбекке кошулам. Негизи эле бардык жаран өз мекенин сүйөт деп айтам да. Мен башка мамлекетте негизи калып иштеп калгым ал жакта калгым келбейт да. Келип сөзсүз Кыргызстандын өнүктүргүм келет.
аябай чоң жардам бербесем дагы жолун оңдоп, Кыргызстанымдын жолдорун оңдоп, жолдорун түзөп бергим келет. Мекендин өнүгүшүнө салым кошкун келет эле. Жакшы ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү педагог көрсөтүүсүнүн конокторун дагы бир сиздерге тааныштыра кетсем, Тимурлан Искандаров, Сибирь федералдык университетинин геолог, нефтегаз факультетинин 3-курсунун студенти, жана ошондой эле Имангазы Аданов, аталган эле окуу жайдын жол куруу факультетинин 1-курсунун студенттери. Силерге рахмат айтабыз, жакшы бир маалыматтарды жалпы теле көрүүчүлөргө, келечекте студент болом дегендерге жакшы бир айтып өттүңөр. Ийгиликтер болсун, окууда мыкты жетишкендиктер болсун, сөзсүз түрдө жакшы билим алып, Кыргызстанга келип, жакшы өзүңөрдүн кызматыңарды көрсөтөсүңөр деген ишеничтебиз. Бар болуңа. Рахмат. Ушул менен Илим жана Билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Анын алып баруучусу мен Сейит Амираев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.